Колпунайдын 7 пайдасы. Жай организмибизге эң зарыл болгон витаминдердин запасын топтоп алууга эң ылайыктуу мезгил. Пайдалуу витаминдердин бир булагы болуп кулпунай эсептелинет. Бүгүн биз дал ушул кулпунай тууралуу сөз кылабыз. Кулпунайдын мекени Түштүк Америка. Европалыктар кулпунайдын даам сапаттарын 16-кылымда гана байкап баалай башташкан. Уламышка ылайык француз аскери Чили тоолорунда шпионаж менен алектенип жүргөн. Ачкадан өлбөш үчүн ал майда кызыл жыпар жыттуу жер жемишти жеп көрөйүн деген. Дал ушул жемиш менен жан багып тирүү калган. Кийинчерээк көп кыйынчылыктар менен өз мекенине алып барган. Канча бир бөлүгү Париждеги өсүмдүктөр бакчасына берилген. Кийинчерээк аны Түндүк Америкадан алып келинген кызыл кат менен кыйыштыруудан улам азыркыдай кулпунай пайда болуп, дүйнөгө тарай баштаган. 2-3 жылдан кийин кулпунайды күндө хандын тамактануу азыктарына кошо башташкан. Кулпунай бул эң сонун даамы менен эле эмес, көптөгөн пайдалуу касиеттеринен улам эң популярдуу жер жемиштердин катарына кирет. Аны дарылоо максатта Гиппократтын убагында эле колдонушкан. Бул жемиш витаминдер жана минералдардын курамы боюнча топ 5-тикке кирет. Анын курамында темир, магний, марганец, калий жана жез бар. Андан тышкары кулпунайда мөмө канты, Б витамини, каротин, фолий жана башка органикалык кычкылдар да бар. Орточо чоңдуктагы 1 лимондо канча С витамини бар болсо, кулпунайдын 5 дана мөмөсүндө дал ошончо С витамини бар. Андыктан күнүгө бир нече даанадан кулпунай жеп, иммундук системаңызды, жүрөк булчуңдарыңызды бекемдеп алсаңыз болот. Анда эмесе кененирээк кулпунайдын организмге тийгизген 7 пайдасы тууралуу айтып берели. Андан тышкары аны сактоо боюнча бонус дагы бар. Жана ошондой эле аны кимдерге пайдалануу кооптуу экенин билгиңиз келсе, анда видеону аягына чейин көрүңүз. Каналга катталганды унутпаңыз. 1. Сасык тумоону алдын алат. Кулпунай сасык тумоонун вирустарынын өсүшүнө тоскоол болот. Андыктан бул жемиштен жайында көп жеңиз. Кышкы чыкыр ондогу ден соолугуңузга кам көргөн болосуз. Андан тышкары кантты түшүрүүчү касиетке ээ болгондуктан кулпунай кант диабети менен ооругандарга сунуш кылынат. 2. Арыктоого жардамчы. Анын эң башкы азыктык өзгөчөлүгү курамында май жана холестерин жокко эсе. Демек аны толуп кетүүдөн корккон же арыктайм дегендер да коркпой жей берсе болот. Ал зат алмашууну ылдамдаштырып, организмдеги ашыкча суюктуктун бөлүнүп сыртка чыгышын жана тамак сиңирүүнүн жакшырышынын эсебинен бара-бара салмак түшө баштайт. Диетанын негизги шарты күнүнө 500 граммдан кем эмес кулпунай жеш керек. Муну менен минералдык суу же кантсыз көк чай гана ичүүгө болот. Анын 100 граммында болгону 30 калорий бар. Анын үстүнө кулпунайдын 88% суудан турат. 3. Чарчоону басат. Мында Р жана Б тоонун витаминдеринин көп өлчөмү болгондуктан кулпунай антидепрессант жемиш деп эсептелинет. Ал уйкусуздукту, кыжырданууну жана чарчоону басып, нервди сактоого жана маанайдын көтөрүлүшүнө жардам берет. Ушул себептерден улам тамеки чеккендер үчүн өзгөчө пайдалуу. 4. Микробтордон коргойт. Кулпунайдын жалбырагында жана мөмөсүндө фитонцид, башкача айтканда өсүмдүк антибиотиги бар. Ушул нерсенин эсебинен ал сезгенүүгө жана микробторго каршы натыйжа берет. Ангинада кулпунайдын жалбырагынын маңызы менен тамакты чайкоо, ооз көңдөйүндөгү жагымсыз жыттан арылуу үчүн оозду чайкоо эң жакшы жыйынтыкка алып келет. 5. Тырмакка пайдасы. Кулпунайды такай жей берсеңиз, тырмак табактын сапатын жакшырта аласыз. Тырмактын бүгүлүшүнө, жука болушуна жана 2 кат болушуна жол бербөө үчүн. 6. Оозду чайкоо. Тиштин бүлөөсүнүн сезгенүүсүндө жана башка ооз көңдөйүнүн ооруларында кулпунайдын кайнатмасы менен оозду чайкоо сунушталат. 7. Даамдуу косметика. Чындыгында кулпунай косметологияда кеңири колдонулат. Денеге жана бетке кам көрүүчү көптөгөн азыктар бар. Ал аш бөлүмдүү нымдагычтарга жана скрабтарга кошулат. Табиаттын бул белеги кыртыштардын ийкемдүүлүгүн жогорулатат. Чарчаган клеткаларды азыктандырат жана нымдуулук менен каныктырат. Кулпунайдын курамында жездин чоң өлчөмү бар. Жез коллагендин иштелип чыгышын шарттайт. Бул зат болсо терини назик жана серпилгич кылат. Андыктан бардык кулпунай маскалары териге жагымдуу таасир берет. Безеткилерден арылуу үчүн тазаланган бетиңизге алгач кулпунайдын ширесин сүртүңүз. Анан 15-20 мүнөт бул жемиштин боткосун бетиңизге коюп жатыңыз. Андан соң жылуу сүткө малынган кебес менен алып салыңыз. Бул маска кургак жана жарылып кеткен беттерге да эң жакшы. Сепкилден жана тактардан арылуу үчүн жаңы кулпунайдын ширеси бетти агартуучу эң сонун лосьон. Эгер эринбей күн сайын ширени бетиңизге сүртсөңүз, 3 жуманын ичинде өзүңүз каалаган жыйынтыкка ээ болосуз.
Пайдалуу жактарын билдик, бирок тилекке каршы бул керемет жемиштин зыяндуу жактары дагы бар. Андыктан кунт коюп угуңуз. Зыянын билип алуу пайдалуу жактарын билүүдөн дагы маанилүү. Бул жемиш ашказан оорусу менен жабыркагандарга сунушталбайт. Ашказанында жарасы барлар оорусун күчөтүп алышы мүмкүн. Мындан сырткары бөйрөгүндө жана өтүндө ташы барларга да болбойт. Кулпунайдын майда сөөгчөлөрү тиштин протезине жана тиш этинин оорусуна ыңгайсыздык жаратат. Аллергиядан жабыркагандар кулпунайды азыраак жеш керек же артынан кефир ичип алуу керек. Жаш балдарга жана кош бойлуу аялдарга дагы кулпунайды көп жебөө сунушталат. Ал эми эскирип калган кулпунай күчтүү ууланууну пайда кылат. Баса достор, клубника жана башка пайдалуу жер жемиштерди жашыл базардан үйдөн чыкпай интернет аркылуу алсаңыздар болот. Play Market'ten Uno чекиткей же тиркемесин жүктөп алып, заказ берсеңиз, сиз каалаган азык-түлүктү үйүңүзгө алып келип беребиз. Uno чекиткейчи интернет соода борборунун тиркемесин шилтеме боюнча жүктөп алсаңыз болот. Эскертүү: материалдар фактыларды айтып берүү мүнөзүндө. Өзүн-өзү дарылоо өмүргө коркунуч келтирерин унутпаңыздар. Андыктан дары-дармектерди жана дарылоо ыкмаларын колдонуу боюнча сөзсүз доктурга кайрылыңыз. Мына ушундай экен. Эгер сизге видео жакса, лайк басып бөлүшүп коюңуз. Себеби ден соолуктун чың болуусу эң маанилүү экенин баарыбыз эле билебиз. Ден соолугуңузду жакшы караңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Каналга катталганды унутпаңыздар.